тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук. Алсак, акчаңызды ар дайым банктын кассасынан гана аласыз жана карта менен эсептешпейсиз. Өзүңүздү коопсуз сезесиз. Күтүлбөгөн жерден сизге шилтемеси менен банктан белгисиз номерге чалуу өтүнүчү же күтүлбөгөн ири утуш жөнүндө билдирүү, СМС же кат келет. Же банктын атынан чалып, жеке маалыматтарды картадан пин-кодтуу же СМС ырастоо номерин сурашат. Же болбосо социалдык тармактарда күтүлбөгөн жерден кыйынчылыкка туш болгон туугандарынын же досторунун атынан жазып, милициянын колуна түшүп калып, унааны сүзүп, сумкасын уурдап кетишип, белгисиз бир эсепке эн суммадагы акча которууну суранышат. 99,9 учурларында сиз алдамчылар менен байланышып жаткандыгыңыздын белгиси. Шилтемелерде вирустар жашынып, артында алдамчылык боюнча адистердин турарын билдирет. Банктык карталар менен байланышкан алдамчылык иштери. Сиздин картаны өз максаттарына колдонуу үчүн алдамчылар анын номерин, ээсинин аты жөнүн, жарактуу мөөнөтүн, CVC же CVV номерин билип алышы керек. Алар банкоматка, скиммерде, банкоматтагы карта кабыл алгычка орнотулган атайын инструмент жана клавиатуранын үстүнө видео камераны орното алышат. Мындай банкоматты бир эле жолу колдонуу жана пин-кодту терип жаткан учурда клавиатураны колуңуз менен жаппай коюу эле жетиштүү болот. Аны менен акчаңызды уурдап чыгарып кетүүгө болот. Кантип алдамчылардын торуна түшүп калбоо керек. Банкоматтан акча чыгараардан мурун аны текшерип алыңыз. Картаны кабыл алгычта бөтөн предмет болбой, клавиатура солкулдабашы керек. Пин-кодту терип жаткан учурда клавиатураны колуңуз менен жаба туруңуз. Ал тургай кафеде карта менен төлөө учурунда деле жасаңыз. Мобилдик банкты жана СМС билдирүүлөрдү туташтыргыла. Эгерде сиз интернет аркылуу сатып алууларды жүргүзсөңүз, анда СМС аркылуу келген транзакцияларды ырастоонун купуя кодун эч кимге айтпаңыз. Картаңызды эч качан унутпоого аракет кылыңыз. Мени тоноп кетишти. Эмне кылуу керек? Банкка чалыңыз. Номер ар дайым картанын арткы бетинде же банктын веб-сайтынын башкы бетинде бар. Алдамчылык операциясы жөнүндө билдирип, картаны блокко койдуруу керек. Эсеп көчүрмөсүн талап кылуу жана операция менен макул эместиги тууралуу өтүнүч кат жазгыла. Бул тууралуу жергиликтүү милиция бөлүмүнө же укук коргоо органдарына арыз менен кайрылыңыз.